Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кандайсыздар, атайымдар? Бүгүн биз сиздер менен өтө сонун темада баарлашмакчыбыз. Бул теманын аталышы тазалануу. Эмнеге тазалануу деп таң алып турсаңыздар, биз сабагыбызды баштаардан алдын ушул темага өтө көңүл бурушубуз керек. Анткени кыялдарыбызга кадам таштап баратканда, ошол эле учурда Аллах менен болгон сүйүүнү бекемдөөдө бул тема өтө пайдалуу, өтө зарыл деп айтсам дагы болот. Эмнеге дегенде, биздин дуаларыбызды, Аллах менен болгон мамилебизди тосуп турган нерсе бул эмне жан дүйнөбүздүн кирдиги, жүрөгүбүздүн катып калгандыгы мына ушул себептен болот да. Ошондуктан эң эле алгач эмне кылышыбыз керек? Тазаланып алышыбыз керек. Тазалануу дегенде бул сырткы абалыбыз менен ички дүйнөбүздү, жан дүйнөбүздү эмне кылышыбыз керек? Эң алгач тазалашыбыз керек. Бул тазалануу күнүгө 30 күн бою, бир ай бою, башкача айтканда аткарышыбыз керек. 30 күндөн кийин, бир айдан кийин таштап койбостон бул нерсени амал кылып өмүр бою алып жүргөнгө, амал кылууга аракет кылыңыздар иншаллах. Эми эң алгач тазаланууда эмнелерге көңүл бурушубуз керек дей турган болсок, эң эле алгач дайыма жылмайып жүрүү. Жылмайып жүрүү дагы садака, эң эле алгач бул жылмайып жүрүү. Жылмайып жүрүү дегенде бул жылмаюу дагы садака, жакындарыбызга канчалык жылуу мамиле тартууласак, ал адамдар ошондой бир сүйүнүп, алар дагы башка адамдарга жакшы мамиле тартуулап баштайт да. Ошондуктан дайыма жылмайып жүрүшүңүздөрдү суранып өтөмүн. Андан кийин экинчи бул ушак кыйбат. Эң оор күнөөлөр ушул экенин жакшы билебиз, бардыгыбыз. Ушак кыйбат деген бул эмне? Бир тууганыбыздын этин, бир тууганыбыздын канын ичкенге эле барабар болуп эсептелет. Бул кандай жиркеничтүү нерсе? Ошондуктан эң алгач бирөөнү жамандоодон, бирөөнү ушактоодон тыйылышыбыз керек эң алгач. Анткени адам жакшы нерселер менен алек болгондо, же болбосо Аллахка болгон ибадатыбызды бекемдегенде бул нерселерге убакыт таппай калабыз. Качан адам бош болгондо, эмне кылаарын билбей, башка адамды көрө албай, ушактап, гыйбат кылып баштайт экен да. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек? Эгерде бош болуп баратсак, тилибизди зикирге айландырып, зикир айтып, истигфарларды айтып, эмне кылышыбыз керек экен? Ушак гыйбаттан арылышыбыз керек экен. Ошол эле учурда дуаларыбыздын кабыл болбогондугу себеби бул таарыныч, кек сактоо. Бирөөгө таарынып, кек сактоп, бирөөнү кечирбей коюу, бул дагы эмне болот экен? Жүрөгүбүздү катытат экен. Элестетип көрүңүздөр. Биз канча күнөөлөрдү кылып жатабыз. Кээде билип дагы кылабыз, кээде билбей дагы кылып алган учурларыбыз болот, Бирок ошол нерселердин баардыгын жаратуучубуз, бир гана жараткан Аллах эмне кылып атат? Баардыгын кечирип атат. Менин пендем бул нерседен арылат, бул туура жолго багыт алат деп канча күнөө кылсак дагы ал нерсени кечирип коюп атат. Биз кээ бир учурларда бирөө таарынтып койсо, же болбосо бирөө кандайдыр бир катуу сүйлөп койсо, аны кечирбей, ага кек сактап, өмүр бою аны кечирбей өткөн учурларыбыз болуп атат. Бирок ойлоп көрүңүзчү, кайсыларыбызга биз ошол нерсени кечирбей атабыз, Ошончо тоодой болгон күнөөлөрүбүздү Аллах таалам кечирип аткандан кийин биз эмнеге кечирбешибиз керек? Ушул суроону өзүбүзгө дагы беришибиз керек. Андыктан эмне кылышыбыз керек экен? Эгерде кимдир бирөөгө таарынып жүргөн болсок, же болбосо кимдир бирөөгө кек сактоо таарынычыңыздар бар болсо, дароо бүгүндөн баштап кечиргенге аракет кылыңыздар. Анткени кечирүү бул жүрөктү дагы жумшартат. Андан кийин телефонубуздагы кереги жок нерселерден арылуу. Ал нерсе дагы көп убактыбызды алат. Анткени убактыбыз үчүн дагы эмне кылабыз? Акыретке барганда жооп беребиз. Андыктан убактыбызды кандай пайдаланып жатабыз, ошол нерсеге дагы суроо беришибиз керек, Андан кийин истигфар, зикирлерди, дуаларды айтуу. Дайыма оозубуз, тилибиз зикирде болуш керек. Андан кийин Аллахка болгон сүйүүнү жүрөккө киргизүү. Буларды эмне менен киргизебиз? Албетте дуаларыбыз менен, зикирлерибиз менен, ибадаттарыбыз менен, киргизебиз. Андан кийин кыялыңыздагы жашоону элестетүү. Баардыгыбыз бактылуу болуп жашоону элестетебиз. Баардыгыбыз Аллахтын сүйүктүү пендеси болууну элестетебиз. Мына ошол нерселерди дайыма оюбузду түзөп, дайыма оюбузду жаңылап, ниетибизди түзөп, жакшы гана ойлорду эмне кылып ойлонуп жашообуз керек экен. Андан кийин дем салынган сууну калтырбай ичүү. Анткени ал дагы биздин жан дүйнөбүздү тазалайт. Андан кийин балдарыбызга, жакындарыбызга жакшы мамиле кылуу. Анткени азыркы учурда көпчүлүк апалар болобу, айымдар болобу, балдарыбыздан ачуубуз келсе, сразу балдарыбыздан чыгарабыз. Анткени алдуу алсыздан чыгарат, Анан эмне кылат? Кичинекей балдарыбызга барып, болгон күчүбүздү ошол балдардан чыгарабыз. Балдарда эмне күнөө? Анткени алар эч нерсени түшүнбөйт. Ошондуктан балдарыбызды урушуп, жөнү жок эле ар кандай жаман сөздөрдү айтып, балдарыбызды кодулап, аларга жаман мамиле кылуудан эмне кылышыбыз керек экен? Арылышыбыз керек экен. Анткени бала эненин энергиясы менен чоңоет.
эне канчалык тарбия берүүдө биз айтканыбыз менен эмес, бала көргөн нерсесин кылат экен. Көпчүлүк учурда бала эненин жанында жүрөт, энесинин кылган нерселерин карайт, сүйлөгөн нерселерин карайт, ошонун негизинде тарбия алып баштайт. Ошондой эле эне кандай энергияны алып жүрө турган болсо, кандай кыймыл аракеттерди алып жүрө турган болсо, ошол бала энени көрүү менен чоңойот. Ошондуктан эне медресе деп бекеринен айтпайт да. Ошондуктан балдарыбызга эң жакшы мамиле кылалы, балдарыбызга туура тарбия бергенге аракет кылалы. Андан кийинкиси ибадаттарга бекем болуу. Эң негизгиси намазды калтырбай окуу. Намаз бул бейиштин ачкычы, намаз бул бейишибиздин ачкычы. Анткени намазды калтырбай окуу менен биз эмне кыла алабыз? Аллахка жакындай алабыз. Ошол эле учурда, азыркы учурда психологдор айтып келишет го, медитацияга отургула, сүкүт чалуу деген сыяктуу нерселерди айтып келишет. Канчалык медитацияга отурсаңыздар, силердин тилектериңер, дуаларыңар баардыгы кабыл болот, жан дүйнөңөр тазарат деген сыяктуучу. Ал эми биздин медитациябыз бул эмне? Намаз. Намазга туруп силер Аллах менен болгон мамилени бекемдеп, Аллах менен сүйлөшүп, улам рүкүгө барганыңар, саждага барганыңар, каадада отурганыңар, булардын баардыгы өзү эле физиология ошол эле учурда биздин медитациябыз ушул деп айтсак болот. Эч кандай психологдордун айткан медитацияларын кылып, сүкүт чалуу жана башка визуализацияларды жасоо деген нерсе бул такыр туура эмес да. Ошол биздин намазыбыз өзү эле ушул визуализация болот. Намазыбыз эле өзүбүзгө жанагы медитация болот деп айта аламын. Ошондуктан эң негизги болгон ибадатыбызды, эң негизги болгон бейишибиздин ачкычын калтырбай өз убагында окуганга аракет кылыңыздар деп айтмакмын. Эң негизги жан дүйнөбүздү жана ошондой эле ички, сырткы абалыбызды тазалай турган нерселерди билип алдык. Ошол эле учурда азыр айтып өтпөдүкпү, биздин зикирлерибиз, намаз, ибадаттарыбыз, салават, бул истигфар баардыгы жан дүйнөбүздү, ошол эле учурда сырткы абалдарыбызды дагы өзгөртөт деп. Ошол истигфар тазаланууда эң негизги башкы истигфарлардын бири бул эмне? Астагфируллахи ва атубу илейх деген сонун истигфар болуп эсептелинет. Бул истигфарды канчалык көп айтсаңыздар, жан дүйнөңүздөр тазарат. Бунун мааниси Аллах таала тобо кылдым. Экинчи бул күнөөлөрүмдү кайталабайм. Башкача айтканда жан дүйнөбүздүн тазалануусунда эң негизги истигфарлардын бири болуп саналат. Бул истигфарды тынбай күнүгө канча айта алсаңыздар, ошончолук айта турган болсоңуздар, ошончалык жашооңуздар, ошончалык жан дүйнөңүздөр өзгөрүп баштайт. Андыктан ошол истигфарды калтырбай амал кылып, өмүрүбүздүн акырына чейин айтууну Аллах таалам насип кылган болсун.